Kaç. İzlebe kalagan jerin kaç şunca da. Bundan Afrika'nın kanca ton var. Bunu şu bağışlı biliş gerek de. Hazır muzda aşağı aldılar. Ama muzun aslında jüre söyleyeceğimler. Hazır muzlarga birinci yılda akam ököz 4 kamas 6 yılında izlep taap 708 gram salmaktagı söylüranды alıp kelip ошондон көбөйттүк да, көбөйттүм да акам экөөбүз. Аны биринчи 40-60 жашыкта, андан кийин бирге бир кирпич менен уруп алып ошол жерде көбөйтүп, анан ушундай көбөйтүп отуруп ушундай чоңураак объемдо чыгардык. Мисалы үчүн бул жерде бир 400 квадрат сөйлүраныбыз бар. Бунун багуунун жолдору оңой эле. Кык деген нерсе Кыргызстанда кайнап атат. Кык болсо, суу болсо болду, сөл жылан болсо болот. Анын кыйынчылыгы жок. Азыр көрдүңүздөр, кардын астында жүрүп атат сөл жыландар жеп атат. 1-октябрда 2021 органикалык Кыргызстан боюнча 7 област бириккен органикалык ярмарка болду. Ошого катышып келдик. Ушу ал жерде ушу сертификаты, анализдери барларды алып кирди. Ушу күрүчтү мен саттым, башка алып кирилбеди. Себеби эми ойгонуп аттыр элдер. 1 гектарга эккем. Экинчи жылы 3,5 гектарга. Эми Кудай кааласа быйыл көбөйтсөм деген ой бар. Түшүмдүүлүгү буну азатка окшоп 1 тонна, 1,5 тонна чачпайсың да. Буну 4 тонна бериш керек. 4 тонна гектарына. Анан түшүмдүүлүк кичине жогорак болот, бирок шалы андай эле жатпайт. Анан выходты жакшы берет. Мисалы үчүн 100 килограммдан 60 килограмм күрүч болсо, 65 килограммга чейин берет. Анан ашы жакшы болот даамы. Жанагы анализ тапшырганда нормадан 5-10 эсе таза деп чыгып атпайбы. Анализ көрсөтүп коет да. Ал жакта ошол турган жеринде жуулат. Нол 40-ты жууп, мына жерде дагы бир 80 квадрат сөл жан турат. Өзүнө 20 метрден өкө турасы 2 жан. Насыл немеден келет суу? Кран суусу насос менен тарттырабыз дагы, кырды жууп туруп, бул эми 1 айда бир жейт да. 1 айда бир жолу жемин беребиз, 7 күндө бир суу беребиз. Болду, ошол эле иши. Күрүч өндүргөн, будай, таган өндүргөн дыйкандарыбыздын баары химикат пайдаланып келет. Жерлерибиз бүт баары аммиачный селитра, карбамид, химикатка наркоман болуп калган. Ансыз түшүм алыш мүмкүн эмес. Азыр бизде бир гектар жерден күрүч өндүрүш, шалы өндүрүш үчүн 1 тонна, 1,5 тонна, алды 2 тоннага чейин ошо аммиачный селитра, карбамид беришет. Будайга да беришет, арпага да, тан азыктарына, өсүмдүктөргө, бак дарактарга баарына беришет да. Анан бирок азыр 1 гектар шалыны өндүрүш үчүн 4 тонна ушул биогумуз себиш керек. Анан эми азыр бизде химикат берип өстүргөн күрүч алган дыйкандарыбыз ошондой күрүч алып өстүрүп, ошонун аркасынан биздин элде боору ооруган, бөйрөк ооруган, нитраттан ар түрдүү ашказан ооруган, рак ооруларын алып келген бүт ооруларды ошол химикаттардын аркасынан болуп атат. Биз өзү келечекте бала чаканын келечеги үчүн, элдин келечеги үчүн ушу органикалык жер семирткичке өтүшүбүз керек. Информация керек болсо, сөл жыланга кызыккандар болсо, же болбосо ошо органикалык таза өсүмдүктөрдү, будай, күрүч эмне керек болсо биздин телефондорго чалып кайрылса болот.